Мирбек Атабеков: Мен эч качан элди бөлгөн эмесмин. Ырчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков элди бөлүп жарып жатат жана ал жоон топ балдар менен келип, депутаттарды сабайбыз деп турду деген сөздөргө жооп берди. Бул тууралуу Атабековдун соц тармакка жүктөгөн видео кайрылуусуна шилтеме берип, Барометр билдирет. Ал жон гана мамлекеттин келечегине кайдыгер карабаган инсан катары жубайы менен 5-октябрдагы тынчтык митингине барып, эркин өлкөнүн жараны катары бир катар курч ойлорун айтканын билдирди. Мен бардык кыргыз жаштары сыяктуу эле өз оюмду айтуу үчүн барып, ал жерден сөз сүйлөп, ажобузга карата айта турган сын пикиримди айтып кеткенмин. Эгерде мен Ак үйдү басып алабыз, депутаттарды сабайбыз деп айткан болсом, азыркыга чейин видео интернетке таркамакта. Албетте президентке айткан сөзүм үчүн анын тарапташтары тарабынан ойдон чыгарып, каралап жатасыздар. Макул, мен каралай бериңиздер. Жаман ырчы, жаман адам деңиздер. Бирок элди бөлдү дебеңиздер. Мен эч качан бөлгөн эмесмин. Менин чыгармачылыгымдын башаты оштон башталган. Барыңыздарды ынтымакка чакырам. Мен үчүн убактыңыздарды коротпой өлкөгө салым кошуңуздар деген кайрылуу калтырдырчы. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Жанар Акаев: Ишенбесеңер шымымды чечип көрсөтөм. Бүгүн Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынына депутаттар чогулганга чейин Жанар Акаев журналисттердин суроосуна жооп берди. Жаракат алганым чын. 3 күн дарыгердин көзөмөлүндө болдум. Азыркы тапта баары жакшы. Бутум тууралуу ар кандай сөздөр тарап кетиптир. Аны мага жиберип жатышат. Ишенбесеңер шымымды чечип көрсөтө алам, деди Акаев. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Идайым өзүн эркек атады, бирок аны ким зордуктагысы келген? Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касымалиева ОПГ коркутканын, зордуктап кетүүнү айтканын билдирди. Ошого катар эл кыйын кырдаалда кимдин ким экенин байкалып, жеңишке жетишкенине токтолду. Айдайым парламентте Стракова Эко гана эркек депутат экенин баса белгиледи. Кыскасы, анын эмоциясы менен сүйлөгөнүнө Канатбек Исаевдин Жогорку Кеңешке төрага дух бердиби? Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Президент Жээнбеков жаңы дайындалган премьер-министр жана спикер менен жолугушту. Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14-октябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Канатбек Исаев жана премьер-министр Садыр Жапаров менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Сооронбай Жээнбеков аларды кызмат орундарына дайындалышы менен куттуктап, коомчулукка жана өлкөгө пайда алып келерине ишенерин билдирди. Коронавирус пандемиясынын экинчи толкунуна, ошондой эле күз-кыш жылытуу мезгилдерине даярдык маселелери курч тургандыгын айткан. Мындан тышкары экономиканы калыбына келтирүү, инвестиция тартуу, мамлекеттин социалдык милдеттери жана башкалар камтылган өлкөнү өнүктүрүү боюнча узак мөөнөттүү программаларды иштеп чыгуу зарылдыгын билдирген. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн туруктуулугу жана анын өнүктүрүү үчүн тараптар менен диалогко ар дайым даяр экендигин айткан. Маалымат булагы Репортер чекит KG. Зира Айтбекова: жаштар деп эле баарын бир мөшөккө салып койбойлу. Жаштар экиге бөлүнөт: прогрессивдүү жаштар жана деградация учураган жаштар. Прогрессивдүү жаштар билимдүүлөр, өз алдынча ой жүгүртө алгандар, анализ жасап, өз оюн бекем тургандар кирет. Прогрессивдүү жаштар кече башыбызга караан түн түшүп атканда дары ташып, волонтер болуп, же кече митингде элдин эртеңин ойлоп, люстрага талап кылып, шаарды тазалап, мародерлордон коргоп тургандар кирет. Алардын артында кеп келечек турат. Деградацияга учураган жаштар болсо билимден баш тарткандар, кара күчкө эгедир, ой жүгүртүүсү кыска, оома, өз алдынча анализ жасай албагандар. Радикалдашып, же бир адамга, бир идеяга фанат болуп кетишет. Ал акылдуу деп эсептеген же ал үчүн авторитет болгон адамдар бир пикирин айтса, ошого аябай ишенет жана андан башка чындыкты кабыл албайт. Жаштар деп эле баарын бир мөшөккө салып койгон туура эмес. Ал тургай Ак үйдү деградацияга учураган жаштар талкалап тоноду. Прогрессивдүү кайтарып, далай оокатын сактап калды. Эртеси Ак үйдү тазалап жүрдү. Прогрессивдүүлөр бир адамдын же бир партиянын фанаты боло албайт. Алтын ортону кармагандар билет жана бардыгы тынчтык жолу менен чечилишин каалайт.
Прогрессивдүүлөрдүн саны эбегейсиз аз болгондуктан байланыштуу өлкөнү алып кетүү кыйын болуп турат. Ошон үчүн калың катмарды билимге сугарып, аң сезимин өстүрүүгө көмөк бололу. Ар кыл долбоорлорду жазалы, жерлерди кыдыралы, жардам берели, оңдойлу. Билимсиз жарыкка чыгуу өтө кыйын. Өлкө башына билимдүүлөрдүн, прогрессивдүүлөрдүн келиши өтө маанилүү. Маалымат булагы Араба Чекит KG. Анжелика, ырдай алсам, албасам дагы мен кыздарымды өзүм багып жатам. Эстрада ырчысы Анжелика кыздарыңды кучактап үйүңдө жата берчи. Ырдай албайсың деп сындагандарга жооп берди. Кыздарыңды үйүңдө кучактап жата берчи сен дегендерге жооп. Мен жата берсем, силер багасыздарбы кыздарымды? Алардын келечегин сиздер түзүп бересиздерби? Бүгүнкү күндө бардыгыбыз балдарыбыздын келечеги үчүн үн катып жатабыз. Ар бир инсандын ийгилиги, ал өзүнүн гана аракетине таандык. Ырдай алсам, албасам дагы мен кыздарымды өзүм багып жатам. Эч нерседен кем кылбай, жаманмынбы, жакшымынбы, жыйынтыкты көрсөтүп жатам. Көптөргө кол сунуп жатам. Мен деле эл арасындагы идеалдуу эмес адаммын. Бир пендемин. Өз көз караш, ой, аракетим бар. Жаман нерсе мага жазганыңыз менен өзүңүзгө эле жаман кылып жатасыз, дейт ал. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Мирбек Атабеков оштуктарды Бишкекке бастырбаш керек деген чыгымчыл сөзү үчүн элден кечирим сурасын. Фейсбуктун кызыктар группасынан төмөнкүдөй билдирүү калтырышкан. Мирбек Атабеков оштуктарды Бишкекке бастырбаш керек деген чыгымчыл сөзү үчүн элден кечирим сурасын. Шайлоонун жыйынтыгын шылтоо кылып, бирок баш аламандык уюштуруп, ак үйдү талкалап, бейкүнөө адамдардын унааларын өрттөгөн окуяны көп уюштуруучулар азыр эркиндикте жүрөт. Мындай каргашалуу окуяга маданият өкүлдөрү дагы аралашты. Тактап айтканда, топтолгон элди агрессияга үндөп, ырчы Мирбек Атабеков жүрдү. Ал трибунада сүйлөп бүтүп, элдин арасында түшкөндө оштуктарды тазалаш керек, керек болсо оштуктарды Бишкекке бастырбаш керек деп айтып, жанындагы оштуктар менен уруша кеткенге чейин барды. Мирбек Атабеков биринчиден өзүнүн трайбалист экенин көрсөттү, экинчиден элди бөлүп жарган кыргыздын душманы экенин далилдеди. Бирок мунун баары жөн гана трайбалисттик мүнөз эмес, атайын жасалган провокация. Себеби Мирбек Атабеков жана анын жубайы Мерим Төлөпберген, Американын шпиону, анын жубайы буга чейин НПО сектор жана ЛГБТ өкүлдөрү уюштурган акцияларга катышып, уюштуруу иштерине аралашып жүргөн. Булар Америкага да оңой виза алып, бат-баттан барып келип турушат. Атасынын бизнеси дагы Америкада. Маданият кызматкерлери саясатка аралашып, эки бөлүп жарган убуга болбойт. Мирбек Атабеков маданият чөйрөсүнүн өкүлү катары эң туура эмес кадамдарга барды. Ал эмгек сиңирген артист наамынын дагы ээси болчу. Маданият министрлиги анын жүрүм-турумун, кыргызга кылган кыянаттыгын, түндүк-түштүк кылып бөлгөн аракети үчүн наамын ажыратса зарыл. Бул башкаларга сабак болсун. Жубайы Мерим Төлөпберген, Бишкектеги гей-парад, музейдеги чечинген аял иш-чарасы, мен чай куйбайм, төрөбөйм деген кыргыздын улуттук дөөлөттөрүнө каршы келген иш-чараларга салым кошкон чыккынчы. Булар кыргыздын душмандары, эске тутуп алгыла. Мирбек Атабеков оштуктарды Бишкекке бастырбаш керек деген чыгымчыл сөзү үчүн элден кечирим сурасын. Facebook социальный тармагындагы кызыктар группасы Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Мусабекова Мирбек Атабеков достук мейманканасына жоон таап элди баштап барып депутаттарды сабайбыз деп турду. Ырчы Мирбек Атабеков достук мейманканасынын жигиттерин баштап барып депутаттарды сабатабыз деп турду. Мындай пикирин Жылдыз Мусабекова Facebook баракчасына түз эфир аркылуу билдирди. Анын айтымында, бул тууралуу видео жана аудио жазуулар дагы бар. Биз бул жакта саясатты сапырып, бийлик, байлык талашып, кырылып жаткан кезде кылычын кармап кыш келди. Азыр өлкөдө кырдаал туруктуу эмес. Ар кандай топтор элди дагы ойлошпойт. Алар өз кызыкчылыгын ойлогондор. Биз бузукулардан арылдык дегенден алыс болушубуз керек. Элди саясатчылар да эмес, ырчы чоочулар дагы бөлүп жиберди. Өткөндө достук мейманканасында биз сыйлап жүргөн Мирбек Атабеков деген уулубуз жөн топ элдерди ээрчитип барып, депутаттарды сабайбыз деп, ачык уран көрсөтүп, ошол жерден кыйкырды. Бул боюнча видео жана аудио жазуулар дагы бар. Мына биз ушундай чыгымчылдар менен жашап жатабыз.
Кыздын кыздай, кыштын кыштай болгону жакшы дегендей, биз ар бирибиз өзүбүздүн колубуздан келгенибизди жасабасак болбой калды. Таланттуу адамдарыбыз таланты менен элге өркүндөй берсе жакшы болот эле. Ушул маселени дагы кароо абзел болуп калды. Чыгымчылдарга Инстаграмда көп катталуучулар бар жылдыздарыбыз абдан чоң салымын кошту. Депутаттарды сабаган дегендей, алар эч ким эмес. Биз дагы сиздер сыяктуу кыргыз элинин жарандарыбыз. Үй бүлөбүз бар. Депутаттар десе баары эле акмак эмес, деди ал. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG.